Коштошуунун артында сөз түрдө жолугушуу бар. Амансыздар бардактуу телекөрүүчүлөр. Биз ооба жок суроо жооп оюнунун кийинки чыгарылышында амандашып отурганыбызга кубанычтабыз. Мен Бектур Жумабаев. Биз бүгүн Өзгөн жергесине караштуу Кара Шоро жайлоосундабыз. Аптаптуу ысык мезгилинде шаар тургундары мына ушундай салкын жайлоолорго эс алган келишет. Биз болсо мына ушул эс алуучулар менен оюнубузду баштайбыз. Биз менен бирге болуңуздар. Кара Шоро жаратылыш паркы Өзгөн районунун аймагында 1996 жылы уюшулган. Ош шаарынан 130 чакырым алыстыкта жайгашкан. Таза аба, көк жайык, дары булак суусу, жашыл арча жана өзгөчө аба ырайы сакталган мыкты эс алуучу аймак. Жок, биринчи жолу дейин. Ооба деп айтып койдуңуз эми. Ооба деп айтып койдуңуз эми. Дейин калдыңыз. Бизде кыска нускан оюн жүрүп атат. 2 мүнөт убакыт беребиз. Мына ушул убакыт ичинде ооба жана жок деген сөздөрдү колдонбостон, башка сөздөрдү колдонуп жооп бериш керек болот. Демек, шарт түшүнүктүү. Баштадык анда. Атыңыз ким? Айтурган. Кайсы жактан келдиңиз? Каралжадан. Каралжадан келдиңиз. Биз Каралжадан келдик. Кимдер менен? Досторубуз менен. Достор, классташтар менен? Классташтарыбыз менен. Негизи быйыл бүтүрүчүсүздөрбү? Биз быйыл бүтүрүчүбүз. Быйыл бүтүрүчү болуп, кайсыл тармакка, кайсыл кесипке барайын деп атасыз? Тил боюнча? Кайсыл тил сир болбосо? Английский. Оюнду жеңип калдыңыз, байкадыңызбы? Байкаган жокмун. Байкаган жоксузбу? Байкаган жокмун деп айтып койдуңуз. Келип коюңуз. Достор, жайлоодо өзгөчө керемет жерде эс алып, мына ушундай ысык чай, помидор бадыраң, куурулган картошка жана кымыз менен эс алып отурган биздин досубуз менен оюнубузду улантабыз. Бизде кыска нуска оюн жүрүп атат. 2 мүнөт убакыт беребиз. Мына ушул убакыт ичинде ооба жана жок деген сөздөрдү айтпастан, колдонбостон жооп бериш керек болот. Демек, шарт түшүнүктүү болду, Баштадык. Атыңыз? Жеңишбек. Жеңишбек, эс алып жүрөсүзбү? Ооба. Жеңилип калдыңыз? Тилекке каршы болгону 7 секунддун ичинде. Бул рекорд десем жаңылышпайм. Кеттик анда. Баштадык, убакыт кетти. Рыс келди. Эс алып жүрөсүз? Албетте. Кайсы жактан келдиңиз? Каракылжа. Канча күн болду келгениңизге? 1. Канча бир туугансыз үйдө? 6. 6 бир туугандын сиз канчанчысы? Эң кичүүсү. Эң кичүүсү сизби ошондо, Жеңилип калдыңыз? Ооба дейлек. Эми ооба деп койдуңуз, точно. Улантабыз. Чыңгыз. Чыңгыз, Убакыт кетти, баштадык. Шарт түшүнүктүү болду. Шарт түшүнүктүү болду? Түшүнүктүү. Сиз окуйсузбу, иштейсизби? Иштейм. Кайсы жакта? Ошто, шаарда. Эмне жумуш кыласыз? Не кыласыз? Не кыласыз? Не кыласыз? Эми шаарда эле күнүмдүк жумуштарды кылабыз. Шаарда күнүмдүк жумуш, базарда иштейсиз. Ооба. Жеңип калдыңыз? Биз оюнубузду улантабыз. Эс алуучу жайларда дагы да болсо. Саламатсызбы, эжеке? Рахмат, саламатчылык. Бизде кыска нуска оюн жүрүп атат. Мен сизге суроолорду берем. Ооба жана жок деген сөздү айтпастан, колдонбостон жооп беришиңиз керек болот. Шарт түшүнүктүү болду. Ооба. Убакытка коебуз, анда баштадык. Эже, эс алып жүрөсүз? Ооба. Жеңилип калдыңыз? Эс алып жүрөм. Тилекке каршы биз Кара Шоро жайлоосунда эс алуучулар менен оюнубузду улантабыз дагы да болсо. Бул жерде эс алып жүргөн биздин кыргыздын сүйкайган сулуу кыздар. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Бизде кыска нуска оюн жүрүп атат. 2 мүнөт убакыт беребиз. Ооба жана жок деген сөздөрдү колдонбостон жооп бериш керек болот. Демек, шарт түшүнүктүү болду, Убакыт кетти, баштадык. Атыңыз? Нуриза. Нуриза, сиздики? Нуриза. Нуриза. Экөөңүз да тең Нуриза. Нуриза. Эс алып жүрөсүзбү? Эс алып жүрөм. Канча күн болду келгениңизге? 1. Кимдер менен келдиңиз? Классташтар. Жалаң классташтар менен. Классташтар менен. Ата-энелериз дагы барбы? Бар. Кимдерди? Мисалы үчүн, апаңыз барбы, атаңыз барбы? Эжекелер. Эжекелериз бар, Бар. Кара Шоро жактуу сизге? Жакты. Эмнеси жакты? Жакты. Эмнеси, мисалы үчүн, мүмкүн абасы, мүмкүн суусу, Коздугу. Коздугу. Биринчи жолу келдиңизби? Келдим. Биринчи жолу? Биринчи жолу. Канча бир туугансыз? 4. 4 бир туугандын? Экинчиси. Экинчиси сиз. Мен. Жеңилип калдыңыз? Бирок негизи жеңилген жоксуз. Мен сизди жолун гана чалгытып атам. Кеттик анда, убактабыз. Улантабыз дейм. Макулсузбу? Макулмун. Ооба жок деп айтпаш керек да. Айтпайм. Айтпадыңыз, Айтпадым. Буга чейин айтып койдуңуз бирок.
Жок. Эми айтып койдуңуз. Экинчи Нуриза кызыбыз менен оюнубузду улантабыз. Нуриза, оюн жактыбы? Албетте. Эмнеси жакты? Мындай кызыктуулуктары менен жана көптөгөн өзүң ой жүгүртүүлөрүн көп колдонгонуң. Жайлоодо канча күн болду келгениңизге? Бир күн. Бир күн. Сиз дагы бул жак менен чогуу. Ооба. Жеңилип калдыңыз. Кара Шоро жайлоосунда эртең менен түшкө чейин мына ушундай ат менен биздин отурган кичинекей бөбөктөрүбүз кымыз сатып келишет экен. Кымыздан башка дагы эмнелер бар? Чөгө. Чөгө дагы? Каймак сармай. Бизде кыска нуска оюн жүрүп атат, оюн ойнойбузбу? Ооба. 2 минут убакыт беребиз. Мына ушул 2 минут убакыт ичинде ооба жана жок деген сөздөрдү колдонбостон жооп бериш керек болот. Шарт түшүнүктүү болдубу? Баштадык анда. Атың ким? Чыңгыз. Чыңгыз, канча жылдан бери бул жерде кымыз сатасың? 3. Өзүң канчанчы класста окуйсуң? 6. 6-чы класста окуйсуң. Ооба. Жеңилип калдың, байкадыңбы? Жок. Эми жок деп айтып койдум. Баштадык анда, убакыт кетти. Атыңыз? Исламбек. Исламбек, канча күн болду келгениңиз? 1 күн. 1 күн болду. Ооба жок деп айтпаңыз. Мына ушул шартты эске алыңыз. Жактыбы сизге жайлоо? Жакты. Эмне жумуш кыласыз? Жумуш кылбайм, аялда эле. Аялда? Айылда. Айылда, негизи канча бир туугансыз үйдө? 3. 3 бир тууган канчанчысы? Эң чоң мен. Эң чоң сиз. Эң чоң мен. Негизи кайсыл тармакка барайын деп атасыз? Быйыл бүтүрүчүсүз ошондо? Быйыл бүтүрүчүмүн. Кайсыл кесипке барайын деп атасыз? Стоматолог. Тиш доктуру болоюн деп атат. Тиш доктору болоюн деп атам. Оюнду жеңилип калдыңыз? Жеңилген жокмун. Жеңилген жокмун деп айтып койдуңуз эми. Биз улантабыз достор. Негизи Кара Шоро жайлоосунда аябагандай көп мына ушундай дүкөндөр бар экен. Дүкөндөрдүн бириндеги кичинекей сатуучу кызыбыз менен оюнубузду ойноп көрөлү. Бизде кыска нуска оюн жүрүп атат. Мына ушул 2 минут убакыт беребиз. Мына ушул 2 минут убакыт ичинде ооба жана жок деген сөздөрдү колдонбой жооп бериш керек болот. Демек шарт түшүнүктүү болду, Шарт түшүнүктүү болдубу? Убакыт кетти, баштадык анда. Атың ким? Нурбүбү. Нурбүбү, бул жерде канча жылдан бери магазин ачасың? 5 жылдан кийин. 5 жылдан кийин ачасыңбы? 5 жылдан бери. Негизи дүкөндө эмнелер сатылат? Баардыгы эле сатылат. Эмнеден баштап? Күнүмдүк жашоо тиричиликке колдонуучу эмнелер бар мисалы? Эмнелер? Яшкиналар алат. Яшкина эмнелер? Печеньяларды. Негизи кымыз сатылабы? Ооба. Кымыз канча сом? 1 литр 100 сом. Азыр жеңилип калдың, байкадыңбы? Ооба деп айтып койдуң да. Тилекке каршы биздин кичинекей сатуучу кызыбыз дагы жеңилип калды. Достор, негизи жайлоодогу биздин кыргыздын кыздары ат минип, эшек минип мына ушундай эр жүрөк келет десем болот. Бул жерде эшек минип жүргөн биздин кичинекей кызыбыз менен оюнубузду улантабыз. Токтоп турсаң 1 минутка. Атың ким? Гүлмира. Нурмира, Гүлмира. Гүлмира. Негизи бизде кыска нуска оюн жүрүп атат. 2 минут убакыт беребиз. Ооба жана жок деген сөздөрдү айтпастан жооп бериш керек болот. Шарт түшүнүктүү болду, Ооба. Убакыт кетти. Гүлмира, эмне сатып жүрөсүң? Кымыз. Кымыз канча сом? 100. 100 сом. Башкаларда 80 сом экен. Эмнеге сенде 100 сом? Билбейм. Сенде кымыз же тазабы? Ооба. Жеңилип калдың, байкадыңбы? Ооба деп айтып койдуң. Асылбек, убакыт кетти, баштадык. Канчанчы класста окуйсуң? 6га көчтүм. 5-классты бүттүң. Ооба. Жеңилип калдың. Бул жайлоодо негизи мына ушундай биздин окуучуларыбыз абдан эле көп экен. Ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Атың ким? Байел. Байел. Бизде кыска нуска оюн жүрүп атат. 2 минут убакыт беребиз. Ооба жок деп айтпаш керек. Шарт түшүнүктүү? Ооба. Баштадык анда. Байел, канчанчы класста окуйсуң? 6. Кайсыл жерден болосуң өзү негизи? Эркинто. Эркинто айылы кайсыл район болуп калат ошондо? Өзгөн районунда. 6-чы класста окуйм дедиңби? 7ге көчтүм деми. 7-ге көчтүң. Азыр эмне була? Бул баклажка. Баклажка эмне кыласың? Кара Шоронун суун толтурам. Сууну сатабызбы? Сууну жок, кенжеган абжыма. Сууну жок деп айтып койдуң. Жеңилип калдың, байкадыңбы? Жок. Эми жеңилип калдың. Баштадык анда. Атыңыз ким? Кенжакан. Кенжакан эже. Канча күн болду эс алган келгениңизге? 2. 2 күн болду.
Негизи кайсы жактан болосуз? Эркинтоодан. Эркинтоо айылы Өзгөн районуна карап калат. Кайсы тармакта кесибиңиз? Кесиби мен азыр пенсионермин, мурун бухгалтер эле. Бухгалтер болуп иштегенсиз. Бухгалтер болуп иштегенде ошондо эсепти жакшы билиш керек дейт. Сиз азыркы жаштарга салыштырмалуу жакшы эле болосуңуз. Жок, билбей деле калсам керек. Жок, билбей деле калсаң керек деп жеңилип калдыңыз, байкадыңыз. Достор, мына Кыргызстанга белгилүү болгон Кара Шоро жайлоосундагы мына ушул булак суусу мына ушундай таризде атайын жабдыктарды орнотуп коюштур. Мына ушундай чыгат экен. Биз болсо булак жээгиндеги агаларыбыз менен оюнубузду баштайбыз. Ага атыңыз ким? Биздин атыбыз Салимбай. Салимбайга бизде кыска нуска оюн жүрүп атат. 2 мүнөт убакыт беребиз. Ооба жана жок деген сөздөрдү колдонбой жооп бериш керек болуп калат. Баштадыкпы? Байлы баштай беребиз. Убакытка коюп алайын мен. Салимбайга канча күн болду келгениңизге? Биз азыракта эле келдик. 15 мүнөт болду. 15 мүнөт болду. 15 мүнөт болду. Ар дайым эле бул бактан суу ичип турасыз? Көп ичебиз биз. Сатып алып ичебиз. Жеңилип калдыңыз, байкадыңыз? Азыр ооба деп айтып койдуңуз. Болду. Биз болсо сапар устулантабыз. Убакыт кетти, баштадык. Атыңыз? Шайлобек. Шайлобек ага. Ар дайым келип турасыз бул жайлоого? Жок, биринчи жолу келишим. Жок, биринчи жолу келишим деп оюндун башында жеңилип калдыңыз. Байкадыңызбы? Агабыз менен оюнубузду баштайбыз. Ага, сизге шарт түшүнүктүү болду, Оо, Баштадык анда. Атыңыз ким? Элдер. Элдер ага. Сиздин келгениңизге канча күн болду? 1 күн болду. Ар дайым келип турасыз жайлоого? Жок, биринчи жолу келдим. Жок, биринчи жолу деп жеңил. Тилекке каршы биздин агаларыбыз азырынча жеңилек. Бул жактагы агабыз менен да улантып көрөлү. Ага, сизге шарт түшүнүктүү болдубу? Түшүнүктүү. Атыңыз ким? Кеңеш. Кеңеш ага. Ар дайым келип турасыз бул жайлоого? Бүгүн келдим. Бүгүн келдиңизби? Ооба. Ооба деп айтып койдуңуз. Атыңыз ким? Атым Рабы. Раба жеке. Ар дайым келип турасыз бул жайлоого? Жок, биринчи жолу келишим. Жок, биринчи жолу келишим деп оюндун башында жеңилип калдыңыз. Тилекке каршы. Убакыт кетти анда. Лачын ага, бул жерде жайытыңыз бар? Жайыт жок. Жайыт жокпу? Жеңилип калдыңыз, байкадыңызбы? Жайыт жок деп айтып койдуңуз. Убакыт кетти. Эже атыңыз ким? Айгүл. Айгүл эжеке, бул жерде иштейсизби? Иштейм ушул жерде. Ордуңуздар бар? Бар ордубуз, кыргыз үйлөрүбүз бар. Кыргыз үйдүн баасы канча? Бир адамга 100 сомдон жаткырабыз. Бир адамга 100 сом. Ошондо бир кыргыз үйгө канча адам батат? Бир чоң үйүмө бир 10-15 адам батат. Бирөөсүнө бир 10-12 адам батат. Эки кыргыз үйүңүз бар? Ооба. Жеңилип калдыңыз, байкадыңызбы? Эжебиз дагы жеңилип калды. Эже атыңыз ким? Зулайка. Зулайка эжеке. Канча күн болду эс алган келгениңизге? Кече келгенбиз. Кимдер менен? Ошо кудаларыбыз менен. Кудаларыңыз менен. Жеңилип калдыңыз, байкадыңызбы? Жок. Жок деп эми айтып койдуңуз. Эжебизден кийинки кезек убакытты башынан койдук. Атыңыз ким эжеке? Атым Касымбы. Касым эжеке. Сиз канча күн болду келгениңизге? 2 күн болду. Сиз дагы бул эжебиз менен чогуу? Жок, мен өзүм кыздарым менен келдим, бала чакам. Жок, мен өзүм бала чакам менен деп айтып койдуңуз. Жеңилип калдыңыз. Эжекебиз менен эжебиз менен улантабыз. Баштадык анда. Сиздин атыңыз ким? Менин атым Асылкан. Асылкан эжеке. Сиз канча күн болду келгениңизге? Биз 2 күн болду келгенибизге. Ар дайым келип турасызбы? Жылда келебиз. Мына булак суу дары дейт да, негизгиси эмнеге дары? Ашказанга дары. Ашказандын жарасын кетирип, ошондо кандай болот? Билбейм, ашказанга жакшы деп эме кылабыз да, ичкенден кийин кекирип, мындай ден соолукка жакшы. Тамак сиңиргенге жакшы. Тамак сиңиргенге жакшы, ооба. Ооба деп айтып койдуңуз эми. Эжелерибиз дагы жеңилип калды. Сүйүктүү теле көрүүчүлөр, биз мына ушинтип бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктадык. Кайрадан сонун маанайда жолукканча сиздер менен мен Бекир Жумабаев болдум. Чоң рахмат.